Президенттин милдетин аткарып жаткан Садыр Жапаров чет өлкөгө болгон алгачкы сапарын Россияга жасайт. Бул тууралуу Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев билдиргенин Спутник радиосу жазды. Биз чет өлкөгө чыгуу маселесин көп талкуулайбыз. Айрым мамлекеттерден чакыруу түштү. Бирок биз үчүн албетте Россия артыкчылыктуу мамлекет болуп саналат, деди Казакбаев. Министр бул тема Россия Тышкы иштер министрлигинин башчысы Сергей Лавров ошондой эле РФ президентинин администрациясы менен талкууланганын кошумчалаган. Эскерте кетсек, Кыргызстандын экс-президенти Сооронбай Жээнбеков парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон элдин талабынан улам отставкага кеткенин Жогорку кеңештин кезексиз жыйынында билдирген. Жогорку кеңештин төрагасы Канат Исаев президенттин милдетин аткаруудан баш тарткандан кийин бул кызматты премьер-министр болуп бекиген Садыр Жапаров аркалап калган. Булак Спутник KG. Жогорку кеңешке кайра шайлоо өткөрүүнү 20 декабрга дайындоо боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын токтомун Бишкектин 1-май райондук соту мыйзамсыз деп тапты. 24 октябрда сот ушундай чечим кабыл алганын БШКнын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов билдирди. Такташып жатабыз. Жогорку сотко кайрылышыбыз мүмкүн. БШКнын 21 октябрдагы жыйынында парламенттик шайлоону 20 декабрда өткөрүү чечим кабыл алынган. 22 октябрда Жогорку кеңеште баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү, парламенттик кайра шайлоону токтото туруу жөнүндө мыйзам долбоору кабыл алынып, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров ошол эле күнү кол койгон. Ага ылайык парламенттик шайлоо 2021 жылдын 1-июнунан кечиктирилбестен конституциялык реформадан кийин өткөрүлүшү керек. БШК мүчөлөрү Жогорку кеңештин депутаттарын кайра шайлоону 20 декабрга дайындаган чечими мыйзамдуу экенин айтып келишкен. Бул чечимдин үстүнөн сотко Актив партиясы жана Адам укуктары жана демократия үчүн коалициясы сотко кайрылган. БШК кайра дайындалган шайлоого катышуу ниетин билдирип, 37 партия арыз берген эле. Булак Азаттык. Жогорку кеңештин кайра шайлоосуна катышуу ниетин 37 партия билдирди. Бул тууралуу 24 октябрда Борбордук шайлоо комиссиясы маалымдады. Пандемия жана шайлоодон кийинки саясий кризистин кесепетинен жылдын аягында Кыргызстандын бюджетине 400-450 миллион долларлык дефицит болушу күтүлүүдө. Бул тууралуу Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев РИА Новости агенттигине берген маегинде айткан. Анын айтымында чек-аралар жабылганда айрым коңшулар жана ЭБдин алкагындагы өнөктөш мамлекеттер менен товар айлануунун көлөмү төмөндөп кеткен. Жылдын аягына чейин бюджетте 35-45 миллиард сом же 400-450 миллион долларлык тартыштык болору күтүлүүдө. Кыргызстан үчүн бул бир топ эле сезилерлик сумма, деди министр. Эске салсак, Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 22-24 октябрь күндөрү Россия Федерациясына иш сапары менен барган. Булак Спутник KG. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев РИА Новости агенттигине берген маегинде Россиянын президенттик администрациясынын жетекчисинин орун басары Дмитрий Казак менен көп маселелерди талкуулаганын, анын ичинде Кыргызстандын бюджетине колдоо катары финансылык жардам тууралуу дагы сөз болгонун айтты. Дмитрий Николаевич Казак жана анын кесиптештери менен жолуктук. Россия тарап Кыргызстанда парламенттик шайлоодон кийин түзүлгөн абалды турукташтырууда маанилүү роль ойноду, деди Казакбаев. Ошондой эле жолугушууда Россия тараптан кыргыз экономикасына көрсөтүлчү колдоолор тууралуу сөз болду. Биздин өкмөттүн иши, алдыда келе жаткан саясий иш-чаралар тууралуу кеп кылдык. Анан албетте азыркыдай катаал убакта Россия тараптан Кыргызстандын бюджетин колдоо иретинде берген жардам тууралуу сүйлөштүк, деди Тышкы иштер министрлигинин башчысы. Эске салсак, Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 22-24 октябрь күндөрү Россия Федерациясына иш сапары менен барган. Кече 23 октябрь күнү Ош шаарында 6 адамга майып арава тапшырылды. Бул тууралуу ыктыярчы Роман Мантаков билдирди. Маалыматка караганда аравалар Кайрымдуулук фондунун демилгеси менен каладагы социалдык өнүгүү башкармалыгында көп жылдан бери аравага кезикке тургандарга берилди. Былтыр ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 150 чаранга кече уюштурган элек. Быйыл да пландалган эле. Бирок азыркы кырдаалга карап иш жүргүзүп жатабыз, деди Мантаков. Булак Турмуш KG.
Бүгүн 24 октябрь күнү мамлекеттик чек ара кызматынын Ош облусу боюнча башкармалыгынын базасында 2020 жылдын күз айларында аскердик милдет өтөө үчүн чакырылган 160 жоокер салтанаттуу ант берди. Бул тууралуу аталган кызмат билдирди. Жаш жоокерлер аскердик ант берген соң Ош жана Жалал Абад облустарына жайгашкан чек ара пункттарына бөлүштүрүлөт. Ата мекендин алдында өзүңөрдүн милдетиңерди татыктуу аткарып, эгемендүү Кыргызстандын чек арасын талыкпай кайтарасыздар деп терең ишенем. Чек ара аскерлери бул абройлуу аскердик тармак. Ошондуктан сиздерге өлкөбүздүн аймактык бүтүндүгүн коргоо жоопкерчилиги жүктөлдү, деди мамлекеттик чек ара кызматынын Ош облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Элгиз Талипов. Булак, Спутник KG. Кыргызстандын кубогунун жеңүүчүсү Алай клубунун сыйлоо аземи Ош шаарынын Борбордук стадионунда өтүп, Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашев футболдук клубдун оюнчулары үчүн 200 000 сом тапшырды. Бул тууралуу Ош шаардык медиасынын маалымат кызматы билдирди. Футбол күйөрмандар үчүн жакшы маанай тартууладыңыздар. Алай командасы өз тарыхында Кыргызстандын кубогун алгачкы жолу 2013 жылы утуп алган. Намыска жарап атсалышкан бардык командаларды артка калтырып, быйыл тарыхта экинчи рет кубокко ээ болуп олтурасыздар. Бул спорттук жеңишиңиздер үчүн жалпы шаардыктардын атынан сиздерге чоң ыраазычылык билдирем, деди мэр. Алай футболдук клубу Кыргызстанда футбол боюнча 4 жолу өлкө чемпиондугун, 2 жолу Суперкубоктун, 2 жолку Кыргызстандын кубогун өттү. Алдыда Азия футбол конфедерациясынын кубогу үчүн болгон мелдештер өтөт. Булак, Марал ФМ. Вице-премьер-министр Равшанбек Сабиров мамлекеттик чек аранын кыргыз-казак тилкесиндеги Ак жол автожол көзөмөл өткөрмө жайына барып, аны реконструкциялоо ишинин жүрүшү менен таанышты. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришти. Мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматына ылайык, Ак жол автожол көзөмөл өткөрмө жайын реконструкциялоо боюнча белгиленген иштин 55% аткарылды. Вице-премьер-министр Ак жол өткөрүү жайында курулуп жаткан имаратты жана реконструкцияланып жаткан инфраструктурасын көрүп чыгып, бир катар тапшырмаларды берди. Көзөмөл өткөрмө жайынын оңдоо иштерин 2020 жылдын декабрь айында аяктоо керек. Тийиштүү каражаттар бөлүндү. Ошол эле учурда модернизациялоо жумуштары сапаттуу жүргүзүлүүгө тийиш. Муну менен катар өткөрүү пунктун жабдуу боюнча маселени азыртадан чечүү шарт. Кыргыз Республикасына келип жаткан туристтердин өлкө тууралуу таасирлери ушул чек арадагы өткөрмө жайларынан калыптанат. Ошондуктан реконструкциялоодо тышкы көрүнүшүнө дагы өзгөчө көңүл буруу керек, деди Равшанбек Сабиров. Ак жол автожол көзөмөл өткөрмө жайын реконструкциялоодо административдик блок гана кеңейтилбестен спорттук шаарча, чакан кинологиялык борбор, катарга туруу аянты, унаа токтотуучу жайы дагы каралган. Ак жол автожол көзөмөл өткөрмө жайын модернизациялоо иши 2020 жылдын март айында башталган. Жаңылоо иштерин 2020 жылдын декабрь айында аяктоо пландалды. Модернизациялоо иштери республикалык бюджеттин эсебинен каржыланууда. Буга чейин Ак жол автожол көзөмөл өткөрмө жайынын өткөрүү жөндөмдүүлүгү 10-11 миң адамга жана 800 миң унаа каражаттарына чейин болчу. Модернизациялоо аяктаганда өткөрүү жөндөмдүүлүгү 2 эсе көбөйөт. Булак, Супер.